Мындан 30 жыл мурун 1989 жылдын 15 февралында советтик аскерлер Ооган жергесинен чыгып кеткен. Ошентип канчалаган эр азаматтардын каны төгүлүп, өмүрүн алган согуш аракеттери аягына чыккан. Бул күн 30 жылдан бери Афган согушунда курман болгондорду эскерүү күнү катары бардык аймактарда белгиленип келет. Жалал Абад шаарында да жыл сайын Ооган согушунун катышуучуларына сый көрсөтүлүп, өткөндөр эскерилип келе жатат. Калбү Дубанаеванын жолдошу Хамидулла Арапбаев да Ооган согушуна катышып, каармандыкты көрсөткөн. Кызыл жылдыз ордени менен сыйланган. Ал кайтып келгенден кийин 48 жашында каза болгон. 4 баласы менен жалгыз калган айым көп кыйынчылыктарды көргөнүн жашырбайт. Жолдошум 48 жашында өтүп кетти. 4 балам, 3 уул, 1 кыз менен калдым. Жолдошум өткөн мезгилде эң чоң балам 14 жашта болчу. Бирок аябай кыйынчылык болду. Канча ыйлаган күндөрүм болду. Бирок мен жолдошум колдойт деп ойлойм да. Себеби бир немени ишти план кылып, мен бүгүн мынау ишти или бул жыл мен мынау ишти кылышым керек дегенде кандайдыр бир ички дүйнөмөн биринчи очурт менин күйөөмдүн аты келет да. Хамид деп ички дүйнөмдү айтылат, кээде ушу сыртыма да чыгып кетет да. Ооган согушунун катышуучулары кан майдандын кыйынчылыктарын дале унутуша элек. Эми башынан өткөн окуяларды жаштарга айтып, аларды мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка үндөп келишет. Аларга мамлекеттен жардам катары жеңилдиктер да каралып, айына 6000 сомдон каражат алып турушат. Эми бизге мамлекет тарабынан каралган жардамдардын бири бул ай сайын 6000 сомдон пенсия каралган. Ошону алып турушат. Андан сырткары биздин жоокерлерибиз дагы бир канча жеңилдиктери бар. Алар ошол үй ордуна кайсыл жерде жашаса ошол үйдүн орду акысы төлөнбөйт. Андан сырткары машина, өзүнүн жеке менчик машинасына акы төлөбөйт. Деген менен ооганчылардын көпчүлүгү ден соолугунан ажырап, ишке жарамдуу болбой калышкан. Ден соолукту чыңдоо үчүн реабилитациялык борборлорду ачса жакшы болмок дешет. Курорттук санаторияларды кошуп койсо, эгер мүмкүнчүлүк болсо жакшы болот эле. Бул да бюджеттен көз каранды болсо керек. Бирок ошол 6000 кабыл алынгандан бери акча өзгөрө элек. Андан кийин экинчиси ушул Жалал Абад шаарында дагы өтө көп Афганистан согушунун ардагерлери бар. Ошолор үчүн ушул жакыныраак реабилитациялык, ден соолугун чыгаш үчүн реабилитациялык борбор болсо жакшы болот эле. Себеби дегенде андай борборлор Бишкекте, анан Ошто гана бар да, бизде жок. Ошолор болсо жакшы болот. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарынан 105 жоокер Ооган согушуна катышып, экөө кан майданда курман болгон. Кайтып келгенден кийин дагы 17 жоокер кайтыш болду. Учурда 86 Ооган согушунун катышуучусу болсо, алардын экөөнүн майыптыгы бар. Жумагүл Закирова, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары.